Көзгө эс алууну окуучулар кайда өткөрсө болот? Окуучулар көзгө эс алууда 6 ноябрдан 13 ноябрга чейин болушат. Бул күндөрдө ата-энелер балдары менен маданий жайларга барып пайдалуу кызыктуу өткөрүүгө болот. Кайда барып кантип өткөрөм десеңиз, биз сизге ыңгайлуу жайларды сунуштайбыз. Сулайман-Тоо улуттук археологиялык тарых музейинин залы эс алуу күндөрү иштейт. Музейде аймакта сейрек кездешүүчү жаныбарлар менен канаттуулардын катырылган сөлөкөтү, Ошту Байыртада мекендеген улуттардын мурдагы жашоолорун чагылдырган айкелдери менен катар ата-бабалардан калган мурастар менен тааныша алышат. Окуучулар үчүн кирүү акысы 25 сом, чоңдор үчүн 50 сом. Дареги Гапарайтиев көчөсү 26. Ош облустук Ташмияшев атындагы балдар китепканасы Курманжан-Атка көчөсүндө. Тактап айтсак, шаардык оорукананын маңдайында жайгашкан. Бул жерде балдар каалаган адабиятын окуу менен убактысын пайдалуу өткөрө алышат. Ал менен катар музыка ирими, тил үйрөнүү курстарына акысыз катыша алышат. Ош шаарынын Курманжан-Атка көчөсүндө жайгашкан Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепканасында 9 жаштан 15 жашка чейинки балдар үчүн акысыз тил курстары болот. Ушул эле жайда ар шаршемби саат 11-де балдар жомок китептери аркылуу англис тилин үйрөнө алышат. Эс алуу күндөрдү балдарды телефон, гаджеттерден алыстатып, үй бүлөңүздөр менен жогорудагы жайларга келүү менен билим дүйнөңүздөрдү байытып кетиңиздер. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театры көрүүчүлөрдү Айтматов ааламына чакырат. 9-10 ноябрь күндөрү балдарыңыз менен келип Залкар жазуучунун чыгармаларына күбө болуп кетсеңиздер болот. Ош шаарындагы Наваи эс алуу багындагы зоопарк каалоочулар үчүн эшигин күн сайын 10дон баштап ачат. Бул жерден балдар канаттуулардын түрүнөн баштап аю, арстан сыяктуу жаныбарлар менен тааныша алышат. Андан тышкары Ош шаарында балдар үчүн бир канча оюн аянтчалары ачылган.